Assalamu alaikum, Жаңыдар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Биздин каналда же башка YouTube каналдарында жакшы бир кочкорлор чыкса, арасынан көпчүлүк элдин түшүнбөгөнүн байкайсың да. Эмне үчүн бул кымбат? Буну сойсоң бир табак эт да деген сөздү айтышат да. Эми эмнеге кээ бир адамдар ушундай жакшы асыл тукумдуу кочкорлорду сатып алууга, кымбатына карабастан бел байлап сатып алууга тырмышып, каналдардан издеп, базарлардан издеп аракет кылышууда өздөрүнүн коросун койлорду оңдогонго. Анткени акыркы жылдары мына 1-2 жылдын ичинде жакшы кочкорлордон жакшы төлө алып, козулардын жакшы пулга сатышып, көптөгөн пайдаларды көргөн агаларыбыз, байкелерибизди көрүп келебиз. Мына ушул сыяктуу туугандар, араңыздарда көбүңүздөр бизге кайрылыңыздар, кочкор керек эле деп сураганыңыздар болуп атат. Биз чыгарган видеолордон кочкорлорду алгандар, жетишпей калгандар болуп атат. Ар бир нерседе жакшылык бар дейт, ар бир иште жакшылык бар дейт. Кандай иш болбосун, сөзсүз түрдө жакшылыгы бар. Аятта мен ушул кочкорду алганда деп кочкор ала албай калган болсоңуз, тууган, мына ушул 2 кочкорду алсаңыз эч качан жаңылбайсыз. Анткени бул 2 кочкордун сын сыпаты бардык жагы төп келишкен, бойлору, субагайлыгы, кулактары бардыгы жайында. Козулардын бою 85-89 сантиметрге чейин. Кочкорлор Каракулжа районунда, эгерде кимге жаккан болсо, сөзсүз түрдө кочкорлордун ээсине чалып байланышып, баасын келишесиздер. Баасын ар бирин 60 000 сомдон деп сурап жатат. Лайк, комментарий калтырууну унутпаңыз, биздин канал менен бирге болуңуздар.